Бүгін телевидение бүгінгі өйтеді, 3 күн 4 күнде қайтылар жоқ. 100% беде büyük кетті. Ушундай эле татаал сугарыш кыйын, суу жетпейт биз жака. Бизге негизи 450 литрдей бөлмөк негизичи. Келген суу 50 литр, 100 литрге жетпеген суу да. Аяк эми бизнес сыяктуу болот да, бияк болсо эл болуп атабыз да мындай. Ал бир эле киши эметип атат да, жыргап атат да. Сиз мыякпы орун басары? Жүрүңүз. Жоксуз го жумушта аябай экен. Эмне жумушта жок дейбиз? Мына сапөздөн өктү, мыякта канчадан бери элдер күтүп атат. Тияктан ушу калыс карап койсо болмок негизичи. Калыс карап сууну туура бөлүштүрүп берсе эле жетмек го дейм баарыбызга. Негизи кандай сиздер элдер менен мындай баарлашып турасыздарбы эке? Эчтеке турабыз. Кемелбекович экен, атыңыз. Нелер жөнүндө сүйлөшөсүздөр эми ал жерде? Мисалы журналисттер чакыртпай эле бул ордунан эле чечсе болот да. Азыр элдердин көбүнчөсү айтып атат. Мисалы эме деп акимдер иштебей атат. Айла жоктон биз журналисттерге кайрылганга аргасыз болуп атабыз деп атат. Жазында суу сурасак мөңгө деди. Мынакей азыр күндүн ысыгынан мөңгү жакшы эле эрип уже башын деле көрүп келдик биз деле. Бирок ал келгенде эле чечип бере алат деп көзүбүз жетебиз. Биздин телеканалга Сокулук районуна караштуу Кызыл Туу айылынын тургундары кайрылышты. Тургундардын айтымында бул жерлерге беде жана ушундай кызылча жер жемиштерин эккен. Бирок азыркы учурда суу жоктугуна байланыштуу бул жер каңгырап, куурап, дыйкандардын эккен эгиндери талаага, мындайча айтканда, куурап жатат. Суу жок, суу проблема. Ептеп, эки сугардык, күйүп атат, өзүң көрүп атасың. Ошондой болду. Сууну эмне деп бербей атышат бул жерде? Суу эми тар болуп атат, суу. Жаңысына биздики эмес го, бут жердин баары тар болуп. Бедебиздин баары күйдү, беде калды. Беден бир чапканбыз баягы, жаңгыр менен. Ошодон беде чабылган жок. Ар жактан беделер бар. Беделер ошол сугарылбай эле калып турду, э? Бийлишкен жок. Анан бул маселени кимдерге айтып кайрылдыңыздарбы? Кайрылганда кандай жооп алдыңыздар? Эми кайрылганда биз эми айыл өкмөткө кайрылабыз. Өстүн суунун чоң балдарга кайрылабыз. Ал балдар деле уктабай күнү-түн чуркап жүрөт. Жыламыштын оосуна бир барышат, арчалын оосуна эки барышат. Көнөк деген кичике суубуз бар, аны барып чакалап таш сугарып атабыз, ада кеткенде эле. Мындан ары кадамыңыз кандай болот эми? Мыяка суу берилбей калса такыр эле кандай эмне кыласыз? Берилбей калса эми эл менен кошо көрөбүз да. Күйсө күйөт да, эмне кылабыз? Эми апкерлер чакалап куймак белем. Чакалансаң колонкасы су акпай жыргат мына. Мына мурункуда да биз барабыз деген, телевидение чыгарабыз деп барабыз дегенде 3 күнгө көбөйткөн. 3 күнгө көбөйтүп 3 күн суу аккан. Келет деген. Келет дегенде 3 күн көбөйдү, 3 күндө кайта эле жок. Бүгүн телевидение бүгүнгө өйтөт, 3 күн 4 күндө кайта эле жок. Бул ушу достун балдары менен бала, бөлгөн балдар менен жакшылап сүйлөшүп, эми алар эми айттым, сүйлөшөйүк деп берсек бул аят эми. Тиги кандай урушуп сүйлөшөбүзбү, жеринде сыйлашып сүйлөшөбүзбү? Бери суу көп болот да, действительно бар. Бирок бизге берилип аткан суу положенный суу эмес. Эми могу хотя суу жок болсо жастагыдай. Мисалы суу действительно аякта жок болсо биз барбайт эле болчубуз. Суу жок. Кудайдын бергенине кылабыз депчи. Эми суу болуп туруп башка жака кетип аткандан кийин, могу телевидение чыгарылып, моундай эмелер, иштер болуп атат да. Мисалы могу беде, могу беде, быйыл беде 350 сомдой атат. Ордунан 350 сом. Мына бир да жолу сугарылды. Кызыл Тууда беде бир да жолу. Беден кызылча болгон 5-6 гектар бар экен, ага берилип атат. Клубника малина айылдан чыкпай атат. Беде 350 сом элдер мисалы үчүн малдар кантип багат. Бир да жолу сугарылбай. Мына биринчи чабылган бойдон турбай калды. Бул эле беде эмес, полный беде ошондой болду. 100% беде büyük кетти. Эң артынан мындай болот, азыр мурап айтып атат, мураптан сурасам, 3 гектар жериң барбы деп. Ошону 50 сотук 1 гектарың алып кал, калганын бүттү, калган 50 сугарсын деп. Артында мына 3 гектар полный сугарткан жок, ошочу айда жок. 50 сотук. Ошондо мен билишим боюнча сиз 3 гектар жерге эгин эксеңиз, анын 1,5 гектарларын эле сугарып турган. Ошо 50 сотук эле сугарасың, болду. Калганы бүт. Калганы күйөт, айда жок. Айда артында элдер да хотя кичике болсо да алып калсын деп.
Ушундай эмеге чыгып атабыз, айда жок. Өзүбүздүн бир сүйлөшүлгөн эме менен ушундай эмеге чыгып атабыз. Беден мына баян эле бирөө сугарды айтат. Канча сугардың десем айтат, 50 сотка да жеткен жок дейт. Түн бир түндө берет, суусу улам солуйт, жыламыштан. Анан кийин 3 гектар, 2 гектар болсо, анын үчүн 50 соту сугарылат, калган эртесин башкага берилет. Ал башкандан мал канча 50 сот малын алып калсын деп ушундай эмеге өтүп атабыз, айда жок элде чогулуп. бедебиз курап жатат, кредит алып иштетип атабыз бул жерлердин баарын бизде. Жазында суу сурасак мөңгө эрисин деди. Мынакей азыр күндүн ысыгынан мөңгү жакшы эле эрип, уже башын деле көрүп келдик биз деле. Суу согон кирип атат, но бирок бизге суу жетпей атат кайра эле. Ошо бизде ушундай күздө сугарганбыз, күздөн кийин вообще суу алып элекпиз. Ушундай эле кураган, барып көрсөңүздөр болот. Астында бекиттин жанында. Ушундай эле татаал сугарыш кыйын, суу жетпейт биз жака. Бизге негизи 450 литрдей бөлмөк негизичи. Келген суу 50 литр, 100 литрге жетпеген суу да. Ушундай. Үй жакта алмабоктор тигип алган кайрак жерлерге. Аяка 200-300 литр постоянно суу агат. Биз жака жок да ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде канча гектар дедиңиз? 2,5 гектар жер азыркы учурда куурап күнгө мына какталып турган учур экен. Жактан ушу калыс карап койсо болмок негизичи. Калыс карап сууну туура бөлүштүрүп берсе эле жетмек го дейм баарыбызга эле. Буга чейин айттыңыздар беле? Буга чейин айтылып эле келатат, ушул эле болуп келет атпайбы? Суу жок. Беде тигебиз курайт. Кайра эсебесиң, расход бүт эле. Ушундай болуп келатат. Негизи бул жыл сайын эле ушундай болобу же Жыл сайын эле ушундай? Жок, жыл сайын болуп келатат негизи. Тияктан калыс карабай атат да. Кимди күнөөлөйсүз аяктан калыска барса? Может, эти чоңдор жана алмабок тиги болбоду Газпромдук, дейбиники дейт Белекте. Ошол жака кетип атат көбүнчө суунун баары. Ошол жакты негизи жаап бизге берсе болмок да. Аяк эми бизнес сыяктуу болуп атат, бияк болсо эл болуп атабыз да мындай. Ал бир эле киши эметип атат да, жыргап атат да, алмасын тигип, алмасын терип ошол жердечи. А биз биякта жалпы эл куруп атабыз да. Мына чөбүң 300 сомдон болуп атат ордунан. Үйгө чейин 380ден 400 болуп атат азыр. Анан чөп алыш үчүн али жок уйларыбыздын, койлорубуздун жарымысын сатабыз да. Калганын багышыбыз керек да. Салам алейкум. Сиз мыякпы орун басары? Жүрүңүз. Жоксуз го жумушта я экен. Эмне жумушка жок келип? Мына саат 5ден өттү, мыякта канчадан бери элдер күтүп атат. Келиңиз беке. Кел, отур. Жок, келиңиздер, мыякка отуруңуздар. Менин аты жөнүм Элмирбек Нурбек уулу. Жок, байкелер келиңиздер, сиздер отуруңуздар, мен мындай эле туруп турайт. Мындай маселе болуп атат да. Өзүм журналистмин. Биздин телеканалга Кызыл Туу айылынын тургундары кайрылышты. Себеп дегенде мыякта айдоо жерлерине суу жетишпей атат. Көптөн бери. Азыр биз өз көзүбүз менен көрүп келдик, балким бул жалган болуп калат деген жүйө мененчи. Барсак чындап эле айдалган эгиндер азыр кургап калыптыр да баары. 2 гектар, 3 гектар экен, 50 сотук, 30 сотуктан болсо да мейли. Мына ушул байкенин баары мыякта отурушат, дагы келишет азыр. Сыртта да көп экен. Сиз азанда чакырып ушу чечип бере аласызбы? Мен чалымды коюм. Мен бул сфераны көрүп этпейм. Бирок мен чалым. Биринчи сан көрүп аласыз. Анда ошо чакырып бербейсизби? Качып чакырып. Сиз эмне жумуш кыласыз ошондо? Социалдык маселеге карайм. Жок, суунун эмеси отпускада калды. Сууну Ал отпускада, сууну отпускада эмес, масаткада беребиз. Саламатсызбы? Жумуштасызбы? Ошол жака барасыңарбы же бияка чакырып? Бияка эле чакырып. Келсеңиз бияка бизге, акиматка. Элдер келиптир, Кызыл Туу, суу жетпей атат дейт. Кызыл Туу мастерди алып келиңиз. Азыр залга чөбүз азыр. Эми Казыр начальник Оостукун дагы чакырсаңыз. Мен Оостукун чакырдым. Оостукун чакырдым. Мен просто сизге жокер алайын, Оостук чакырдым. Жүрүп, залга чыгып келе. Жүрсүң, залга чөлү. Негизи кандай сиздер элдер менен мындай баарлашып турасыздарбы беке? Эчтеме айтып турабыз. Эмил Кемелбекович экен, атыңыз.
Нелер жөнүндө сүйлөшөсүздөр эми ал жерде мисалы журналисттер чакыртпай эле бул ордунан эле чечсе болот да. Азыр мына элдердин көбүнчөсү айтып атат. Мисалы эме деп акимдер иштебей атат. Айла жокто биз журналисттерге кайрылганга аргасыз болуп атабыз деп атат. Анан сизге келсек азыр сиз да башка жерди көрүп этет деп атпайсызбы? Ошон үчүн мен начальник осы чакырбадым. Негизи орун басарсыз да, сиз туурабы? Орун басар бизде бөлүнөт да. Мен социалдык маселеге карайм. Бул образование, культура, спорт. Орун басар болгондон кийин негизи бүт жерге мындай чечүүгө аракет кылышыңыз керек да. Сиз мыйзам боюнча чечүүгө аракет кылышыңыз керек. Бирок ал келгендер эле чечип бере алат деп көзүңүз жетеби сиздин? Ал киши специалист. Именно ушусун карайт. Байке ачпайчы. Мына көрүүчүлөр. Акимдин орун басары келди азыр. Жерине чечип бергенге аракет кылабыз дейт. Эми монча элдин талаага эккен эгиндери мындай жөн жерден кетпешке, күйүп кетпешке да. Кудайга да жакпайт да бул нерсе. Koy soyup berip es aldırıp anda sunu oşolor menен сүйлөшөлү байке. Мындай да мен кайра түшүндүрбөм. Мындай ызы чукулбасаң суу бербейт экен байке. Ана чоң алышта жолду жаап алып мына суу берип, суунун башы болуп ызы чучуга жолду жаап мына алып атышат. Ошондо аким келет экен, губернатор керек. Мында карапайым элге иштеш керек да, чынбы өкмөт? Чынбы байке? Жок, мондо отуруп, мисалы сиз деле көйгөйдү көрүп атасыз. Кагаздарды алып алып, или акимге кирип, байке, мондай болуп атат деп бир кайрылдыңызбы мында? Бир суроо берейинчи байке. Өкмөткө кайрылгам. Акимге кирген жоксузбу байке? Акимге күнүгө эртең мен талаш этип турам. Момча суу бар биякта. Жок, ошолорду чечип монтип элди ызы чукулбайчы байке. Мисалы күйүп атат баарынкы эле. Түшүнүп атабыз мында эми баарын тегис эле карап койбойсуңарбы дейм да. Болду эми кайта эле ошону айтып атабыз азыр. Аким келет, эки айлык өкмөт чакырабыз, сиз да чакырабыз. Аскат сен да кел, начальник участка. Бүттү берин сүйлөшөбүз. Аны айлык өкмөт силерге жооп берет бүгүн. Сизге ошону чечип бериңиз деп суранып атабыз. Мен укпадым мен укпадым. Өкмөттү чакырыңыз. Монду элди талаштырып, жыламыш, ана шалта деп баарыбыз бир туганбыз байке. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз Кызыл Туу айылынын тургундары кайрылгандыктан мына Сокулук районунун акимине келдик. Бул акимге келгенде аким өзү жумуш ордуна жок экен. Өзүңүздөр көрүп алдыңыздар. Орун басары болсо азыркы учурда эл алдына чыгып жооп берди. 2 сааттан кийин же 3 сааттан кийин сөзсүз түрдө 2-3 айылдын ошо сууга тиешелүү айылдын айыл өкмөттөрүн чакырып, ошо суу бөлүштүрүүдөгү маселелерди толук түрдө чечип берем деп убадасын берди.